медайымга ким кайрылган эмесмин, эч качан барган эмесмин деп айта алат. Албетте, ар бирибиз төрөтканадан баштап медайымдын жумшак колуна баарыбыз тең кабылганбыз. Бүгүнкү биздин темабыз медайымдын кесиби деген. Бүгүн биздин конокто Жылдыз айым келди. Жылдыз айым, саламатсызбы да бир жолу? Саламатсызбы, Жапар эжем. Жылдыз айым, мынакей сиз медайым болуп, биз эми көнүп калдык, медсестра болуп көп жылдан бери иштеп келе жатасыз. Биринчиден, албетте сизден суроо. Сиз кимсиз? Каерде окугансыз? Каяктын кызысыз? Биринчиден чакырганыңызга чоң рахмат. Сиздей болгон адам менен баарлашып отуруу мен үчүн чоң сыймык. Менин атым Жылдыз, Талантбек кызы. Мен Кочкор районунун Көк Жар айылында Көк Жар орто мектебин бүткөм. Медициналык колледжди Бишкек шаарында бүттүм. Азыркы учурда Кыргызстандагы белгилүү орду чоң лабораториялардын бири Экспресс Плюс лабораториясында окутуу бөлүмүндө иштейм. Демек сиз анда медайымдарды окута турбайсызбы өзүңүз, Ооба, азыр ошол окутуу бөлүмүндө иштейм. Буга чейин медсестра болуп иштедим. Сиздин оюңузча медициналык айым ким? Сүрөттөмөсүн айтып бересизби? Кандайча болуш керек медайым? Бардык ар бир кесип бардактуу деген сыяктуу эле медайымдардын кесиби дагы бул өтө чоң жоопкерчиликтүү кесип деп билем. Биздин жашообузга өтө чоң таасирин тийгизе турган кесип. Адамдардын ден соолугуна пайда алып келе турган, мамиле жагынан болсо дагы адамдарга чоң таасирин бере турган кесип деп өзүм билем. Медайымдын негизги сапаттары кандай? Кыздар ошо медсестра боло алат, медайым боло алат. Баары эле боло алабы дегиле медайым? Медицина кызматкери негизи эле алардын ичинде медайым. Эми өзүм врач болбогондон кийин медайымдарга кандай медайымдардын өзүнүн мүнөзү кандай болуш керек деген сурооңузга эң биринчи эле учурда сабырдуу болуш керек. Себеп дегенде медициналык кызматкер көптөгөн күнүмдүк стресске, майда стресстерге кабылат. Ошол учурда эмоцияны сыртка чыгарбастан, ичине кармай билип, жана ошону ичине катып алып, ооруп калбастан, аны кайрадан өзүндөгү бир калыптанган түшүнүктөр аркылуу сыртка чыгара билиш керек деп ойлойм. Ошо сабырдуу, жөнөкөй жана ак көңүл, мээримдүү болуш керек. Албетте, эгерде кекчил ушундай адамдар эч качан медицина кызматкери боло албайт деп ойлойм. Себеп дегенде бул жака ар кандай адамдар келет, сен ар кандай адамдар менен иштейсиң, ар кандай адамдарды тейлейсиң. Албетте медицина жака жөн адамдар келбейт. Адам ооруп келет, ал учурда башка бир адамдын көңүлү ошол ооруп турган адамга маанилүү болбой калышы мүмкүн. Ошол нерсени медайым өзү түшүнүп, бул айтылган, башка тараптан айтылган, кардар тарабынан же болбосо пациент тарабынан айтылган катуу сөздөрдү жүрөгүнө кабыл албаш керек деп. Кыргыз кыздарына медайым кесиби туурабы, дегеле жарашабы деген сөз? Ооба, кыргыз кыздарына төп келет десем болот. Себеп дегенде кыргыздын кыздары баштапкы жолдордон бери эле, илгертен бери эле ата энеге кызмат кылуу, кайын журтка кызмат кылуу же болбосо улууну урматтоо, кичини узаттоо деген тарбия бул канга сиңген. Албетте бул жумуш учурунда дагы өтө чоң мааниге ээ. Улуунун алдында кичире билип, биз медицина кызматкерлери, ошонун ичинде медайымдар, врачтар менен иштешебиз. Ошол врачтын айтканы менен болуу, ага эгерде аша чаап кетип бараткан жерде өз оюңду орду менен билдирүү деген сыяктуу. Ошол учурда кыргыз кыздарына тиешелүү сабырдуулук, көптү көтөрө билгендик бул албетте кыргыз кыздарына таандык мүнөздөр. Медайымдык кесип бизге туура келет десем болот. Анан бизде мындай бир көрүнүш бар да,
Менин оюмча бул туура эмес деп ойлойм. Биздин кыргыз элибизге медайымга болгон мамиле кандай деп ойлойсуз? Кыргыз элинде же болбосо башка улутта болобу, мейли казак, башка улутта болобу, негизи эле айымдар тарапка же болбосо медицина кызматкерине тарабына болгон мамиле азыркы учурда балким замандын талабына жарашабы мындай оройлук өтө көп. Бирок бул нерсени чечсе болот деп ойлойм. Ал нерсени чечүү үчүн ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Себеп дегенде медицина кызматкерине келгенде, медицина кызматкери дагы сиздин бир ооруп келген оорчулук, бир кайгыңызды жеңилдетейин деген эле баягы кесип. Ал бир сиздин жашооңузга бир жеңилдик алып келбесе, бир кыйынчылык алып келбейт. Сизге жардамын бербесе, сизге оорчулугун тийгизбейт деп ойлойм. Ошондуктан ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алып, азыркы учурда интернет булактарында болуп жаткан көптөгөн мамилелерди көрүп жатабыз. Албетте көңүл оорутарлык, бирок эми ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек мамиле тарабынан. Кандай деп ойлойсуз? Азыр көп жерден интернет булактарынан угуп калам да, врач жетишпейт, медайым жетишпейт жумушка, каяка кетишти? Эмнеге ушул жумушту ташташат? Же эмне үчүн ушундай оорбу жумуш? Жумуш оор болот эгер сен ал жумушуңду өзүң жоопкерчилик менен тандабасаң же жумушуңду сүйбөсөң. Эгер любой адамга иштеген жумушу жеңил болот, качан ал өзүнүн жумушун өтө катуу сүйгөндө, өзүнүн жумушуна деген сый урматы күч болгон учурда ага баардык жумуш жеңил болуп сезилет. Бирок ал биринчи фактор. Бул жумуштун оорчулугуна көптөгөн факторлор таасир этет. Алардын эң башкыларынын бири бул ошол эле интернет булактарында кетип жаткан медицина кызматкерлери тарабына болгон мамиле, элдин мамилеси. Аларга болгон сый урматтын жоголуп бараткандагысы. Ошол үчүн балким азыркы жаштар тез чечим кабыл алышат. Балким ошол учурдан эмне үчүн мен башка бирөөнүн мамилесин ушундай мамилесине туруштук беришим керек деген ниетте балким башка кесиптин ээси болгулары келет болуш керек. Жылдыз айым, сиздин күнүмдүк ишиңизди айтып бере аласызбы? Мына эртең мененден баштап кечке чейин. Анткени сиздин күнүмдүк ишиңиз бардык медайымдардын күнүн камтыгандай кылып. Мен азыр эми окутуу бөлүмүндө иштейм. Ал жакта менин аткара турчу өзүмдүн кызматым бар. Мен ал жакта биздин тил менен айтканда бейтаптарды кабылдабайм. Аларга кызмат көргөзбөйм, бирок мен азыр окутуу бөлүмүндө иштегендиктен ошол бейтаптарды кабыл алып аткан медсестра медайымдарга окутуу окутам. Аларга сабак өтөм, онлайн форматында, офлайн форматында сабак өтөм. Ал жактан келген медсестралардан келген ар кандай суроолорго жооп берип, сабактарга дайындануу менен өтөм. Эгер мурдакы медайым болуп жүргөн учуруңуздагы күнүңүздү айтып бер десеңиз, албетте баардык медайымдар сыяктуу эле эртең менен жумушка келип, жумуш ордуңду даярдап, өзүңдү даярдап эң биринчи кезекте. Себеп дегенде бул деген жумушка внешний вид, сырткы келбетиң дагы адамдарга, келген бейтаптарга чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан ар бир медайым өзүн тыккан, таза кармашы керек. Ошол жагыңа көңүл буруп, анан пациенттерди кабыл ала баштайбыз. Жылдыз айым, эми көбүнчө сиздин кесип боюнча сиз лабораторияда иштейт экенсиз, ошол боюнча суроолорду аракет кылайын. Анткени азыркы күндө көпчүлүгү лабораторияга кайрылат. Анан ошол лабораторияда эме бар эмеспи, мындай менин венам жаман, анан кантип сен ушу жасай аласың деген суроого. Венасы жаман болот, бирок азыр көптөгөн пациенттерде биздин бейтаптарда түшүнүк кабылданып калган.
кээ бирөө келишет мен венам жок деп. Вена жок болушу мүмкүн эмес, себеби ал кан тамыр, организмде обязательно болот ал нерсе. Бирок ал ичке болушу мүмкүн. Ал тубаса ичке болушу мүмкүн, же болбосо жашоо бир шартына байланыштуу ден соолугу начарлап кеткенден ичкерип кетиши мүмкүн. И аны табыш бир аз кыйындык туудурат. Бирок эгер медайым тажрыйбалуу болсо, ал венаны сөзсүз табат. Венанын өзүнүн жүрүү жолдору бар. Ошол жолдорду анатомияны окуп, венанын жүрүү жолдорун үйрөнүп алса эле, бул эч кандай кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Албетте баштапкы жаңы өзүнүн эмгек жолун баштап аткан медсестраларга кыйындык жаратышы мүмкүн. Бирок менин иш тажрыйбамда, 5 жылдык опытымда венаны табыш оңой деп айта алам. Сиз ал техниканы өздөштүргөнсүз? Өздөштүргөм. Ал эми өздөштүрө элек жаш медсестраларга мына азыркы заманбап технологиялардан веновизор деген аппарат бар. Сиздерде барбы ушул Экспресс Плюс лабораториясында? Биздин лабораторияда бар. Биз аны колдонобуз. Бирок кээ бир учурда гана. Эгер адам ошо венасын сезе албайм, мен ушул аппаратка таянышым керек деген учурда биз албетте аны колдонобуз. Бирок азыр көпчүлүк учурда мен айтып кетет элем, Экспресс Плюс лабораториясында көбүн эсе опытный, тажрыйбасы көп медайымдар иштешет. Бизге башка лабораториядан ала албай калган учурда, же болбосо больницадан Экспресс Плюс лабораториясына барыңыздар, ошол жактан алып берет деп бизге атайын направление менен келген кардарлар да, бейтаптар да көп. Жана ошондой эле жанагындай улгайып калган адамдар же химия алган пациенттерибиз биздики постоянный, дайыма келип жүргөн кардарлар, бейтаптарыбыз дагы бар. Сиздерден башка жерге барсам венамды таба албайт деп ошол ишеним менен кирип биз көп жылдан бери ошол адамдын ден соолугуна пайдабызды тийгизип жүргөндүгүбүз бар. Мисалы 100 килограммдык бейтап кайрылды. Бул сиз үчүн көйгөйбү? 100 килограммдык салмагы ашып кеткен. Деги эле салмагы ашык адамдар, Салмагы ашык адамдар. Албетте бул көйгөй, бирок баштапкыда болот. Эгерде андай случай менен көп жолу кезгеле берсең, бул дагы көнүмүш адатка айланып кетет. Себеп дегенде мунун да методун үйрөнүп алса болот. Бул салмагы аз адам экен же салмагы көп адам экен деп венасын албай койгонго болбойт. Анын да жолун тапса болот. Эгерде салмагы ашык адамдар болсо, анын колунун именно ички бөлүгүнөн алса ыңгайлуу болот, же болбосо бир ошону пациентке түшүндүрүп айтыш керек. Колуңузду 30 секунд, 1 секундка чейин иштетип бериңиз деп. Ошол учурда венага кан толот жана албетте ошол венанын көрүнүшүнө ошол жардам берет. Эгер ал дагы жардам бербей жатса, ошол жака жылуу компресс койсо болот. Бул жылуулук өзү кандын бат жүрүшүнө жардам берет. Ошол учурда кан венадан катуу жүрө баштаган кезде венаны жгут менен таңып көрүп алганга болот. Ушундай ыкмалар менен алсаңыздар да болот. Карылар эң назик бейтаптар. Алардын өзгөчөлүгү сиз үчүн кандай? Анализ алуу алардан? Кары бейтаптар булар Кандай эрежелери бар? Ооба, албетте ар бир бейтаптын өзүнө жараша мамиле кылууга туура келет. Кары бейтаптар ошол үйүндөгү сезинип жүргөн мээримди эле бизге келип деле сезингиси келет. Ошол себептүү аларга өтө аяр мамиле кылыш керек. Келиңиз, отуруп алыңыз деп отурганга чейин жардам берип койсо болот кыздар. Отурганына чейин жардам берип, анан албетте карыган адамдар көбүнчө учурда вести жоготушат. Жана дене өзүнүн коллаген жоктугуна байланыштуу же кандайдыр бир себептерден дене териси былбырап чоюла баштайт. Ошол учурда инени сайып алып издебестен терини чоюп, вена көрүнгөн абалга келтирип алып, анан алыш керек. Андай ыкмалар да үйрөтүлөт бизде. Ал эми ымыркайларда
кичинекей балдар кыйкырып ыйлаганда ошо медайымдын сабырдуулугу билинет эмеспи? Балдар корккондо кандай ыкмалар менен колдоносуңар? Жана кичинекей балдарга деле кандай бир мамиле кыласыздар? Ооба, кичинекей балдар ыйлап келет. Ыйлап келгендигинин бир себеби азыр да ата энелерге кайрылып кетсе болот. Бул учурда мисалы биздин деле кичинекей учурда болгон, баланы эч качан больницага, ооруканага коркутуп алып келбеш керек. Же болбосо өзүлөрү бир жака кетип баратканда мен ине сайдырып кетейин деп, келейин деп коркутуп кетирбеш керек. Бул бала үчүн чоң бир коркунучту алып келет, именно медицина кызматкери тарабына. Ошол себептен желательно ошол ата энелер үйдөн баланы психологиялык түрдө дайындап келиш керек. Бул медицина. Биз азыр ушул жака барабыз, сага укол алабыз, ал жакта сени эч кандай коркунуч күтпөйт, мен жаныңда болом деген сыяктуу. Эгерде ал нерсе балага түшүндүрүлбөй, бала ошондой коркунуч менен келген болсо, сизди көргөндө коркуп, ыйлап, истерикага берилип жатса, мен өзүм колдонгон метод бул баланы колунан кармап, мен өзүмдүн деле кичинекей кезимде болгонбу, коркуп эмеге барганда, медицина кызматкери сенин колуңду кармап, эмне болду, эмнеден коркуп атасың? Ак халатты көргөндө, коркпо деп сенин көзүңө тикей карап, ошол ишеничти өткөрүп берет да. Мына ошол методду колдонушу керек. Колунан кармап, сен коркпо, азыр сенин колуң ооруп кете турган болсо, мен инени алып коем. Сүйлөштүкпү деп баланы эки жакты карабастан, баланын көзүнө карап, ошол ишеничти бере алышы керек деп ойлойм. Ал үчүн медицина кызматкери, медайым өзүнө деген ишеничи чоң болуш керек. Өзү кошо коркуп, бала менен ыйлап, ал учурда мисалы бала ыйлап аткан учурда кирип келген, аны менен кошо кирип келген ата энеси дагы ошончолук стрессовый состоянияда болот. Анын баардыгы медайымга сезимдери медайымга өтөт. Медайым баардыгын сезип турат. Ата эненин коркунучун, баланын коркунучун, ыйын, ошонун баардыгы медайымга таасир берет. Бирок ал өзүнүн жанагы опыты менен, өзүнүн сабырдуулугу менен ошонун баарын жеңе билиши керек деп эң сонун жооп бердиңиз. Мына ореки ушу халат жөнүндө, кичинекей балдар халатты көргөндө ыйлап баштайт эмеспи? Биринчиден мен да сиз менен макулмун. Анткени көпчүлүк ата эне бирдеке болсо сага укол саят, анан ушундай деп коркутуп, анан кийин албетте кичинекей бала ыйлайт, коркот, Анан ушу байкадым чет жактарда, башка өлкөлөрдө ак халат эмес, өзүнүн эле баягы чар элекей башкача кийим кийип алып эметкен. Анткени ак халат бир өзүнчө эме болуп калат экен да, триггер сыяктуу болуп, Балким бизде деле ушундай болор. Балким биз да ошондойго өтөрбүз деп ойлойм. Сиз айтып кеттиңиз, мынакей ошол медсестра оор ситуацияларды өткөрөт. Баланын ыйлаганы керек болсо ата энеси ошол кезде ого бетер ошол эле медайымга басым жасап, туура эмес отношение кылганы дагы таасир этет да, сөзсүз. Медсестра деле адам, бардыгында эле чарчайт. Анан стрессти кантип көтөрөт, ошону кантип азыркы кезде айткандай депрессия болуп күйүп кетпейт деген сөз бар го, азыр модный болуп кетпедиби? Сгорание депчи. Биздин жумушта стресске кабылта турчу учурлар өтө көп болот. Биздин именно медицина кызматкери окуп жаткан учурда эле бизди ошол нерсеге дайындайт. Бирок эми ал окуган башка, иш жүзүнө келгенде башка сезимдерди тартуулагандыктан стрессти, мисалы, эгер пациентти обслуживать, кызмат көрсөтүп жаткан учурда пациентке ата энеси тарабынан же бир өзүң дагы венага түшпөй калып, ошол учурда баягы баланын ооруп турганын көрүп, өзүңө жакын кабыл алып, ошол учурларда дагы медайымга стресс чоң болот. Ошол учурда мен айтат элем, медайым эч качан ал нерсени жүрөгүнө кабыл албашы керек. Бүгүн ал венага түшпөй калса, жалгыз ал түшпөй калган жок. Ал организм бир орунда турбайт. Бүгүн турган вена эртең көрүнбөй калышы
калышы мүмкүн. Бүгүн түшпөй калган венаңа эртең түшүшүң мүмкүн. Болгону ал нерсени жеңил кой бергенди билиш керек. Жана ошол нерсени жеңиш үчүн баягы өзүнүн коллегалары менен жакшы мамиледе болгон учурда өзүнүн коллегаларынан кеңешин сурап, сен ушундай учурда кандай өзүңдү кантип алып чыктың эле деп, жумуштан кийин ал нерсени кечке ойлоно бербей бир аз спорт менен заниматься этип, алектенип же болбосо сейилдеп, мындан кийин ал нерсени кайталабаш үчүн дагы бир китептерди окуп, батыраак ошол ситуацияны кой бериши керек. Себеп дегенде эртеси күнү деле ошол баягы стрессовый моменттер кайталанышы мүмкүн. Жана аны ичине топтой берсе, адам өзүнө деген ишеничи жоголот дагы, ал жумуштан албетте кетип калышына түрткү болот. Ошон үчүн стрессовый моменттерде адам ошол эмеден батыраак чыгып кеткенге аракет кылышы керек. Медицинада көп айтышат, венага кандай гана венолог болсун, так ийнени саюу бул талант деп. Сиз ошого кандай оюңуз? Жок, бул нерсеге мен келишпейм. Себеп дегенде буга эч кандай таланттын кажети жок. Балким эпчилдик болушу мүмкүн ошол венаны таап алганга. Венаны жакшы табыш үчүн эң биринчи анатомияны, венанын жүрүү жолдорун билип алышы керек адам. Мен таланттуумун деп эле сая бергенге да болбойт. Анын өзүнүн жүрүү жолдору бар, алуу жолдору бар. Ошону үйрөнүш керек. Жана ошол венаны алып аткан учурда өзүнүн жумушуна деген чоң мен талантына таянбай, жоопкерчилигине жана опытына таянышы керек деп ойлойм. Жоопкерчиликке таянып, ар бир келген кардарды кантип венасын тапсам болот деп колдо жугутту танганда эле билинет. Толук адам киргенде эле билинет венасы терең экени. Ошонун бардыгын алдын ала үйрөнүп алса болот. Жана албетте практика жүзүндө үйрөнгөнгө болот. Бул эч кандай талантка жатпайт деп ойлойм. Туура эмес сайылган ийне бул көйгөйбү? Анан венага кээ бирде болот, мен да барганда 2 жолу сайып, 3 жолу сайып, ошону канча жолу сайыш керек? Эгерде таппай калсачы? Канча жолу сайыш керек деген суроого бул жакка жооп берсем болот. Кээ бир адамдардын венасы чындыгында ичке болот. Ага балким укол түгөнгү чөктү, баягы капельница коюп атса же укол сайып атса, ошол түгөнгү чөктү жарылышы мүмкүн. Же болбосо киргенде эле жарылышы мүмкүн. Эми ал ар кандай факторлордон зависит этет. Көз каранды болот. Анан көгөрүп калгандыгы бул көбүн эсе келген бейтаптын өзүнүн дагы жоопкерчилиги жогунан болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде түшүндүрүп айтылат, ийне сайылган жерди 5 мүнөттөн ашык кармап турушуңуз керек деп. Себеби ошол жерде кан токтошу керек. Анан ал кармабай үйүнө кетип калгандан кийин, өз жумушун кылып жүрө бергенден кийин албетте ал жакта көгөрүү, жалпак тил менен айтканда көгөрүү пайда болот. Көгөргөн жер албетте ооруйт. Биз ошону алдын алуу максатында бардык эле жоопкерчилик медицина кызматкерине артыла бербесин деп, биз атайын биздин лабораторияда камералар орнотулган. Жана биз кыздарга ар дайым үйрөтөбүз. Ал жакта звук дагы жазылат. Ар бир пациент келгенде түшүндүрүп айткыла, муну 5 мүнөттөн ашык кармашыңыз керек, кан токтомоюнча колду кой бергенге болбойт. Себеби анын ар жагында сизге коркунуч алып келиши мүмкүн. Мейли чоң, мейли кичине болсун, оору алып келиши мүмкүн деп түшүндүрүп айткыла дейбиз. Кийинки учурда ошондой эртеси күнү ошондой баягы жалоба менен келип кала турган болсо, сиздин кызматкер ушундай менден жаман алып койгон себептүү ушундай болуп калды десе, биз ошол нерсе менен далилдеп бере алабыз камера аркылуу. Мынакей биздин кызматкер ушундай түшүндүрүп айткан деп, бул жакта эч кандай конфликтке келбестен пациентке далилдеп берип койсок болот. Сонун. Сиздер анда сиз жазып бере турбайсызбы ошол медайымгачы? Биринчи, экинчи, үчүнчү эмне кылыш керек деп? Ооба, албетте бардыгы пошагово
кадам менен жазылып берет. Себеп дегенде бул медицина кызматы жана анын ичинде жеке лаборатория болгондуктан адамдар тейлөөнүн эң жогорку деңгээлин күтүшөт. Биз дагы биздин руководство дагы ага чоң жоопкерчилик менен карап, ар бир сөздү сөзгө чейин жазып үйрөткөнгө аракет кылабыз. Кийинки суроом болсо ошо үйдө система же капельница коюу канчалык кооптуу? Азыркы күндө ушул өзгөчө медициналык мекемелердин тегерегинде ушундай бир жарнамалар илип коет өзлөрү. Мен үйдөн укол жасайм, мындай тажрыйбам бар деп. Ошого кандай көз карашыңыз? Үйдө жасайм деп жазууга негизи көз карашым терс да эмес, туура дагы эмес. Себеп дегенде мен жазайм дегенде ал ооруп жүргөн пациент ошого барып без назначения кыла бергенине каршымын. Эгер азыр биздин больницада деле врачтарыбыз үйүңөн барып алсаң болот деген өзүнүн кеңешин беришет. Үйүнө барып алса болот. Бирок ошол алып аткан дарынын канчалык адам ден соолугуна канчалык терс таасирин берип коерун ошол медицина медайым түшүндүрүп бериши керек. Сиз бул дарыларды врачтын көзөмөлүндө биринчисин алып келиңиз. Эгер сиздин ден соолугуңуз кандайдыр бир ага терс жагы көрүнбөсө, дарынын мындайча айтканда аллергия көрүнбөсө, анда мен сайып бере алам деп ошондой максатта сайса болот. Мен сайып берем деп ал кайсыны алсам болот деп медайымга барып, ал өзүнчө врач болуп жазып берип, анан үйүнөн койгонго каршымын. Себеп дегенде ар бир адам жоопкерчиликти өзүнө ала билиши керек жана өзүнүн билим деңгээлинен чыга башка бир адамдын ден соолугу менен ойногонго болбойт. Жылдыз айым, сизди азыр көпчүлүгү көрүп турат. Мына биздин каналды 26 000, 27 000ге жетип калды көрүүчүлөр, подписка жасагандар. 2 миллиондон ашык киши көрүп атат. Ошонун ичинде көптөгөн сиздин кесиптештериңиз бар, медайымдар. Ошолорго эмне деп айтып кетет элеңиз? Ушу өзгөчө жана антибиотиктерди же башка эле жүрөккө дарыларды өз алдынча жасоо боюнча кайрылууңузду айтып кетсеңиз. Медайымдарга өзүмдүн кесиптештериме айтып кетерим, өзүм билемдикке салып, билимиңерден тышкары нерсеге жоопкерчилик албагыла, өзүңөрдү гана ойлобогула демекчимин. Бул кичинекей акчаны алам деп бейтаптын өмүрү менен ойногонго болбойт. Сиздер бир гана кеңеш бере аласыздар. Ушул врачка бар, биринчи ушул дарыларды жаздырып кел, жана больницадан ошонун биринчисин ал. Аллергияң жок болсо, андан ары мен коюп бере алам деген гана өзүңөрдүн жардамыңарды көргөзсөңөр болот. Ал эми акчага байланып, ошол ооруп турган адамдын ден соолугу менен ойногонго болбойт деп айтат элем. Медайым сөз менен айыктырат. Көпчүлүк пациенттерди мен как врач катары билем. Пациенттер оорулуулар биринчи врачка кайрылбай, ушу медайымга кайрылышат. Ошонун сырын. Медайымга биринчи өзүнүн оорусун келип же медайымга кайрылуусунун себеби түшүнүктүү деп ойлойм. Себеп дегенде врач бул кол жеткиз бир жоопкерчилиги чоң, өзүнүн орду чоң адам катары көрүшөт. Медайымды болсо бул элге жакын, баягы элдин үнүн уга алчу адам катары көрүнөт болуш керек адамдарга, менин түшүнүгүмдө. Мисалы, президентке көп эле адам алдына бара албайт, ал эми парламенттеги адамдарга кайрыла беришет, өзүнүн жанагы ар кандай маселелери менен кайрыла беришет го. Ошол сыяктуу эле аткарган кызматтары бирок баягы адамга деген адамдар менен жакындыгы эки башка болгондуктан балким медайымга көбүрөөк ишенич артып, көбүрөөк кайрылат болуш керек. Көбүнчө медайымдар ошо психолог болот, психолог. Анан бул жерден эми мырзалар дарынбасын, эркектер келгенде кандайча анализ тапшырат, көбүнчө паникерлор келгенде кантип алар менен
сүйлөшөсүздөр, кантип аларды баягы кандай десем успокаивать этесиздер? Кичинекей балдар келгенде көбүнчө жанагы истерикага берилип ыйлап кетсе, чоң эркек адамдар келгенде көбүнчөсү бул медицинада боло эле жүргөн нерсе, кулап калышат. Эгерде ошол эр адамды келгенде уколдон корко турганын сезип турса, медайым сезип турса, сөзсүз ал менен баарлашуу жүргүзүшү керек жана анын ошол сиз кылып аткан процедуранын жеңил эле өтүп кетерине ишендирип алышыңыз керек. Себеп дегенде эркек кишилер көбүнчөсү биздин лабораторияда дагы болот. Коркпоңуз, бат эле алып коебуз деп түшүндүрүп аткан күндө деле сознаниясын жоготуп кулап калгандар болот. Эми албетте ага дагы жардам берип тургузуп тургандан кийин суусун ичип күлүп алып кетип калган эр адамдар да болот. Албетте аларга дагы биринчи түшүндүрүү жүргүзүлөт. Бирок эми ага карабай кулап калгандары да болот. Сиздин тажрыйбаңызда кандай өтө күлкүлүү бир окуялар болду, ушуну айтып берсеңиз, бир аз биздин угуучуларыбыз кичине мындай күлүп алышсын. Күлкүлүү учур менде эме болгон. Мен медайым болуп иштеп аткам. Процедуралык кабинетте 2 медайым бар болчубуз. Анан кийин регистратурада жанагы пациенттердин көптүгүнөн баягы регистратор иштеп атып, анан эң акырында экөө калган экен. Анан кийин регистратор регистрация кылып, андан кийин кагазын үстү жакка коюп койгон экен. Анан ал кыз болсо ошол кагазын албай эле ажатканага кирип кетип, чыкса эле тиякта башка кагаз турган экен. Ал дагы байкабай эле аны алып кетип калган экен. Көрсө эки кардардын кагазы алмашып кеткен да. Ал процедуралык бөлмөгө кирет. Медицина кызматкери экөөбүз турабыз. Анан мага баягы эркек киши аялдын кагазын алып келди да. Анан алып келип, мен баягы биринчи эле анализди окудум. Фамилиясын эмесинен биринчи, себеп дегенде ал адам грибокко тапшырайын деп атыптыр, балким азыр көрсө деле күлөт болуш керек. Себеп дегенде аябай ыраазы болуп кеткен да ошол эме жагдайда. Кирип мен биринчи эле сизден грибок алат турбаймынбы, байке кайсыл жагыңыз сизди кыжаалат кылып жатат, кайсыл жагыңызда эмне чыгып атат десем эле, сен кайдан билдиң мен бир жериме чыгып атканын деп эле ушинтип калды. Мынакей анализде жазылуу экен, грибок деп жазылып турат. Грибок болсо, значит, денеңизде бир жериңизде бир нерсе чыгып аткан болот деп ошентсем эле. Сен деген аябай өзүң жумушуңа берилген турбайсың, сен илимдүү турбайсың деп эле баштады. Мен түшүнбөй калдым анычы. Түшүнбөй калып эле анан кийин көрсө, тиги кыз да келип калды. Анан экөөнүн кагазы алмашканын билдик. Анан ал байке барып, менде грибок бар, ошону мен айткандан уялып жүргөм дейт да. Көрсө бул медицинада уяты жок деле нерсе турбайбы деп бутунун тырмагы түшкөнү калыптыр. Анан баягы бутунда эле экен, бирок ошону айткандан уялчу экен. Анан барып регистрация кылып келиңиз байке, мунун эч кандай уяты жок деп регистрация кылдырып, анан эртесин грибок обнаружили, бизден аныкталды. Анан бизге ал байке акчасын берип, ушуга таттуу алып жеп коюуга силердин аркаңарда мен ушуну билип калдым деп күлүп кеткен. Сону Жылдыз айым, сиз эми ушу тажрыйбалуу болуп, анан жаңы келген медайымдарга сабак өткөрөт экенсиз. Анан ошо кайсы бир 3 негизги катаны айтып кетесизби? Жаш жаңы келген медсестралар кандай ката кетирет? Жаңы келген медсестралар биздин жумушта стрессоустойчивость, стресске туруктуулук деген нерсе бар. Ошол нерсени азыркы жаш муундагы медайымдар көбүнө эсе колдонушпайт. Себеп дегенде любой жерден билим алууда адам кыйынчылыктарга кабылат. Ал кыйынчылыктардан өтүп кетиш үчүн бир аз сабырдуулук керек. Мен ар бир медайымга баштапкыда айтат элем, мен венаны таба албайт экенмин, мен коллектив менен иштеше албайт экенмин, мага адамдар келип кыйкырып кете берет экен. Мен болсо бул жактан эми лабораториянын ишин айтсам, лабораторияда информация абдан көп.
анализдер көп, аны менен кошумча пациенттер менен иштешесиң, врачтар менен иштешесиң деген сыяктуу. Анан ар кандай кардарлар болот. Ошонун баардыгына сен сыяктуу эле башка медсестра чыдап иштеп жүрөт. Бул жерде чыдамкайлык эмес, именно өзүңдүн ишиңе деген жоопкерчилик. Ар бир адам ушул тандоону жасагандан кийин, ушул нерсени окуп, убактысын кетиргенден кийин, ошол убактысына деген сыйы, урматы болуш керек ар бир убакытка. Анан жоопкерчилиги болуш керек деп ойлойм. Жоопкерчиликте болсо эле бардык нерсени үйрөнүп алса болот. Сен сыяктуу эле медсестралар окуйт, үйрөнөт, иштейт. Анан медицина кызматкери болуп эле калат экенмин деп, бул медайымдын жумушундагы, мен ойлойм, жөнөкөй жумуш катары карабаш керек. Сен дагы адамдын өмүрүнө, адамдын өмүрү жакшырышына өзүңдүн салымыңды салып жаткан чоң бир кесиптин ээсимин деп өзүңдү санашың керек деп ойлойм. Сиздин тажрыйбаңызда болду эле ушул пациенттин өмүрү анафилактический шок деп айтылат, ошондой состояние болду эле, ошондой ине жасаганда? Менде болгон, бирок мен ине жасаганда эмес, именно анализ алып аткан учурда болгон. Бул анафилактический шок эмес, бул пациент өзүнүн сознаниясын эле жоготуп койгон. Бирок ошол дагы адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет. Мен анда жаңы иштеп жаткан кезим болчу. Бирок ага чейин укканым, көргөнүм бар эле. Ошону эми ошол азыр айтып кетет элем, медайымдар жаңыдан баштап жаткан. Ар бир күнү келип аткан пациенттен сабак алыш керек. Себеп дегенде эптеп кызматын көргөзүп кетирип коюу деген болбойт. Себеп дегенде эртең андан дагы чоң бир жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондой жагдай болгон. Менде андан мурун угуп жүрдүм эле, врачтардан ушундай сознаниясын тирейтетип койгондо кандай кызмат, кандай эмне кылыш керек деп. Анан менин пациентим келип калды, анемия менен ооруган бала. Канды алып аткан учурда эс үчүн жоготуп коет деп апасы эскертти. Канча жашта? 7 жашта кичинекей бала болчу. Мамасы атайын өзүнүн жанына футболкасын алып, шымын алып, ушундай заменге алып жүрөткен. Себеп дегенде баланын оозунан көбүк чыгып, ушундай состоянияга келип калат экен. Анан мен баштапкыда албетте бала менен сүйлөшүп алдым. Сен коркпо, мен азыр 2 минутага жетпеген убакытта алып бүтөм. Эгерде кандайдыр бир коркунуч каптап, өзүңдү жаман сезип баратсаң, мага айтып кой деп айттым. Анан баланын көзүн карап алып эле жакшы анализ алып аткан, бирок анализ алып бүткөн учурда бала кулап калды. Кулап калганда бети агарып, кареги жоголуп, оозунан көбүк чыгып, ушундай состоянияга келди. Ошол учурда 1-2 секундка албетте мен да өзүм жоготтум. Себеп дегенде бул менин тажрыйбамда биринчи өзүн жоготкон адам болду. Анан бирок баягы ошол учурда өзүңдү жыйнаганга туура келет экен. Бала менен кошо улап калбай өзүңдү жыйнаганга туура келет экен. Бала мамасы жүгүрүп келди. Канчалык буга чейин болгон жагдай болсо дагы эне деген баары бир баласы үчүн күйөт. Келип кыйкырып атты мага: сен эмне кылып салдың, эмне үчүн баягы кулап калды деп, жардамыңды көргөз батыраак деп ушундай давление болуп атты. Бирок ошонун баарына көз жумуп, баланы жаткызып жерге, бутун бир аз көтөрүп, анан көзүн ачкандан кийин оозуна бир аз суу тамчылатып, анан баланы тургузуп алып, анан эс алдыргандан кийин чай бердим. Ошентип анан кетерде мамасы кечирим сурады. Кечирип кой, мен эми ушундай бала деген кымбат, балаң жоголуп кетеби деген коркунуч каптаганда башка бир адамдын көңүлү маанисиз болуп калат экен деп өзүнүн кечиримин сурап кетти. Бул жагдай медиктерге көнүмүш сыяктуу, сөзсүз ооруган адам эмес, анын жанындагылар көбүнчө тоскоолдук кылат, тоскоолдук кылып, напряжение жасап. Жакында эле биздин министрликтен, саламаттык сактоо министрлигинен бир жарлык чыкпадыбы? Ооруган адамдын баягы жанында туугандарды операционныйларга киргизбегиле. Алар чынында тоскоолдук кылат. Биринчи албетте жардам берет,
бирок кийинчерээк баягы өзүн переживать этишип, ар бирибиздин туугандарыбыз переживать этет, ошондой эле алар да. ооба. Бекеринен болбосо керек ошол. Жылдыз айым, баягы процедурага келген адамдар ар кандай болот эмеспи? Кичинекей бала, карыган киши же толук киши, коркок киши ар кандай болот, Сиз кантип ошолорду баягы өзүнө келтирип, успокаивать этесиз? Ар бир адамга тиешелүү өзүнчө бир мамиле болушу керек медайым тарабынан. Ал кичинекей баланы алдагандай чоң кишини эркелетип алдай албайбыз деген сыяктуу ар бир пациентке деген мамиле болуш керек. Ошол эле учурда эркек кишилерге кичинекей балдар келип калса же болбосо карыган адамдар келсе, биз карыган адамдарга жумшак мамиле кылабыз, аяр мамиле кылабыз албетте. Жана бул биздин лабораторияда мисалы андай пациенттер көп, именно биздин кызматыбызды алгысы келген пациенттер азыр мен иштеп жаткан лаборатория Экспресс Плюста. Ар дайым келген, биздин батасын берип кетип жаткан пациенттерибиз бар. Онкологиядан келишет көбүнчө. Андай онкологический бейтаптар билесиздер, ар дайым укол алып турушат, жана алардын венасы жокко эсе. Ошол учурда алар өтө чоң бир мамилени өзүнө талап кылышат. Анан медайым өзүнө ошол учурда ойлошу керек да, мен мунун баласы белемни же мунун апасы белем дебестен, ошол кардар пациент талап кылып жаткан мамилени бере билиши керек. Ошондо ал өзүнүн жумушуна да жеңилдик болот, келген бейтапка да жеңил болот. Себеп дегенде келгенде баягы бейтап сенден бир кеңеш сурап же мен ооруйбу азыр коркуп атам десе, коркпойт отура бериңиз деп ушинтип катуу мамиле кылып салганын ордуна ага бир аз жумшак мамиле кылып койсоңор, жумуш батыраак, тезирээк арбыйт. Себеп дегенде, эгерде конфликтный случай жагдайлар жаралып калса, ошол сиздер көрсөткөн кызматтын артында, мисалы отуруп туруңуз, оорубайт, эч нерсе болбойт деп койсоңуз, ооруп калса, албетте ал пациент сизге жаман сөздөрүн айтып кетиши мүмкүн. Нааразы болуп кетиши мүмкүн. Эгерде аны башында эле эже бир аз ооруйт, байке бир аз ооруйт, чыдап коюңуз, бирок бул ооруксуну бир 2-3 секундта эле кетип калат. Жакшы сөз жан жыргатат, Жакшы мамиле кылып койсо эле, андан аркы конфликтный ситуациянын болбошуна өбөлгө түзөт. Жылдыз айым, сиздин практикаңызда мындай анафилактический шок, мисалы ошол эле кандай кайрадан айтайынчы. Жылдыз айым, мынакей айтып кеттик жанарыки капельница жасаганда, же болбосо ошол эле лабораторияга келип мага укол жасап берчи дегенде кандай бир коркунучтуу учур болуп калышы мүмкүн. Ошол эле анафилактический шокту. Анафилактический шок болуп калышы мүмкүн. Бул биздин жумушубуздагы эң медицина кызматкерине болгон эң чоң коркунучтардын бири деп айта алам. Себеп дегенде канча бир минутанын ичинде эле адам өмүрүн сактай албай калышыбыз мүмкүн. Биз мындай айта бергенде кулак көнүп калат. Пациентти жоготуп алышыбыз мүмкүн деп жеңил карап коюшубуз мүмкүн. Бирок ошол учурда пациентти чыныгы жоготуп алган учурдагы коркунуч бул башка деп ойлойм. Ошол себептен биз ошол пациентти көбүнчө кайсыл учурда анафилактический шок болот, мисалы дарыны адамдын организмине киргизгенде турабы, ал анализ алганда эч качан анафилактический шок болбойт. Себеп дегенде бул башка бир дары дармек бир адамдын денесине кирген учурда гана ошол жүргөн реакция. Бул анафилактический шок. Аны албетте үйдөн кылган учурда, ошол эле учурда
же болбосо больницага келген учурда дагы болот ал нерсе. Анан больницага келген учурда ал больницанын өзүнүн анафилактический шокко каршы дары дармеги болот. А эгерде сиз аны үйдө кыла турган болсоңуз, сиз анын бейтаптын өмүрүнө жоопкерчилик алып кылып атсаңыз, демек анафилактический шоктун атайын дарылары болушу керек. Ошону дагы ойлоп коюшуңуз керек. Себеп дегенде сизге анафилактический шок болуп калган учурда сизге эч кандай 1 саат, 2 сааттык убакыт берилбейт. Ал кандайдыр бир секунд, минуталардын аралыгында гана пациентти жоготуп аласыз. Ошон үчүн ошону дагы эске алыш керек. Үйдө дары койгон медайымдар. Ушул сиз иштеген лабораториянын филиалдарында, ошол эле мисалы Баткенде дейин, ошондой дары жасаганга уруксат берилеби? Биздин лабораторияда, эгерде лабораторияга келип пациент сурана турган болсо, мага укол коюп берип койчу, мен акчасын төлөп берем, же болбосо ушакта коет деп айтпады беле деген кандайдыр бир өтүнүчтөр менен келсе, биз албетте укол жасабайбыз. Себеп дегенде бул атайын бир дары дармек, ошого каршы дары дармеги бар жерде жазалат. Мындайча айтканда стационар дейт. Атайын ошол стационарларда жазалат. Бирок ал кызмат бизде азыр киргизилди. Бизде бар атайын стационарлык бөлүмдөр бар, бөлмөлөр бар бизде. Келсеңиздер болот атайын. Ошол жерде биздин врач бар. Врачтын көзөмөлүндө медайымдарыбыз сиздерге сиздердин назначенияңыздар менен, эгерде назначенияңыздар жок болсо, атайын врачыбыз бар. Ал карап сиздерге назначение кылып бере алат. Ошондой кызматты азыр көргөзөбүз биз. Бирок стационардык бөлмөдө албетте. Анан кардарларга дагы, пациенттерге дагы айтып кетет элем. Келип алып, сайып берип койсоң не болосуң деген сыяктуу орой мамиле кылганга болбойт. Ал медайым сиздин ден соолугуңуз үчүн, сиз билбеген нерсени билгендиги үчүн ошол нерсеге каршы болуп жатат. Анда тура түшүнүш керек. Инени сайган адамдын бардыгы эле бардык жерде ине сайыла бербейт. Анын дагы өзүнүн нормалары, этикасы бар. Ошол атайын сайыла турчу жерде сайыш керек инелерди. Жылдыз айым, сиз менен сүйлөшкөндө айттыңыз эле, чет өлкөгө да барып иштеп келдим депчи. Ошол жөнүндө да бир айтып берсеңиз, каякта иштедиңиз, анан айырмачылыгын? Москвага барып иштедим. Дал ушундай эле лабораторияда. Биз азыр тажрыйбасы менен бөлүшүп жаткан лабораторияда десем болот. Биздин лабораторияда, ошол лабораториядан тажрыйба бөлүшүп жатат азыркы учурда, Экспресс Плюс лабораториясы. Мен ошол лабораторияда иштеп келгем. Жумуш ыргагы биздикиндей эле, бирок ал жакта медицина кызматкеринин жоопкерчиликтүүлүктү талап кылышат алар. Биздикине караганда көбүрөөк талап кылышат. Көбүрөөк талап кылышат. Жана ошол талапка жооп бербесе, алар түшүндүрүп айтып эле өз жолуна салат кызматкерди. Бизде болсо бир аз кыргызчылыкка берилип, кечирип, үйрөнүп кетесиң, эч нерсе болбойт деп ушинтип кармап калып аткан күндө дагы биздин жаштарыбыз ал мамилени түшүнө бербейт көп. Ал жакта талап чоң, частный лаборатория болгондуктан талабы өтө чоң, жана ар бир кылып аткан ишиңе жоопкерчилик менен караганга милдеттүүсүң. Себеби ар бир оозуңан чыгып аткан сөздү алардын ар бир кызматкери бар, атайын жазып, ошону жаздырып турат. Эгерде кардардан кандайдыр бир жалоба түшүп кала турган болсо, ар бир сөзүңдү, бул сөздү айттыңбы, саламатсызбы деген сөздү айттыңбы, кириңиз деген сөздү айттыңбы, бул жака отуруп алыңыз деген сөздү айттыңбы, ошонун баардыгын карашат. Жана 3 эле жолу мүмкүнчүлүк берет. Эгерде 3 жолу жаңылсаң, 3 жолу ката кетирсең, анда түшүндүрүп айтышат. Сен биздин кызматкер боло албайсың, пока сенин жоопкерчилигиң жетпейт деген сыяктуу түшүнүктөмөсүн айтып, анан жумуштан чыгууга мажбурлашат. Сиздеги анда мындай дагы суроо. Азыркы кезде эми мен ойлойм, мен деле жаш болсом мүмкүн ошондой болмакмын. Башка жака өлкөгө барып иштеп келмекмин, көрүп келмекмин. Бул жакшы да, салыштырмалуу билгенге. Ошо массага кетип аткан жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Кандай бир кеңешиңиз бар?
барып келгенден кийин? Барган учурда мен эгерде медицина кызматкери болсо деле же башка кызматкер болсо деле Сиздин курбуларга, жаштарга айта турган кеңешиңиз да? албетте баарыбыз акча үчүн барабыз, көбүрөөк акча үчүн барабыз. Бирок ошол эле учурда биздин убактыбыз кетет ошол жакта. Балким бирөөнүн жаштыгы кетет, бирөө баласын таштап коюп барып иштеши мүмкүн. Ошол учурда бир гана акчаны көздөбөстөн ошол жактан тууганын, жерин, элин ал бир өзүнчө стресс болот чет өлкөгө чыкканда. Анан албетте жөн гана акчаны таап келбестен ошол жактан опыт алып, ошол жактын жакшы маданиятын болобу же башка жерин болобу үйрөнүп келгенге аракет кылышы керек деп айтат элем. Бирок кетпегиле деп айта албайм. Себеп дегенде барып көрүп келген дагы жакшы. Тажрыйба алмашып келген дагы жакшы албетте. Эң сонун айттыңыз. Анан барып кайра келгиле деп, барып кайра келиш керек. Мен жакында бир жаш бир блогердин эмесин окуп калдым. Америкада эмне бакта долларлар өспөйт дейт. Ошо чыдагандар чыдайт. Сиз айткандай эле да, талаптар өтө эле күчтүү депчи. Азыркы күндө мен билем, мүмкүн сиз деле билесиз, үйүндө отуруп калган медайымдарга кандай кайрылууңуз бар? Үйүндө отуруп калган медайымдар мисалы көбүнчө айыл жергесинде болушу мүмкүн. Турмушка чыгып, ошол турмуштун агымы менен үйдө отуруп калышы мүмкүн жана өзүнүн ошол диплому үйдө эле калып калышы мүмкүн. Мен айтат элем, бул жашоодо мен азыр өзүм үй бүлөм жок болгондуктан балким түшүнбөйттүрмүн, бирок мен өзүмдүн оюмду айтып көрөйүн. Бардык нерсеге жетишсе болот. Мисалы сиз сыяктуу эле мен врачмын деп бир гана багытты карманып албастан башка тараптан да өзүн сынаса болот. Ошол эле жагдай мисалы айыл жергесиндеги айымдарга мен үйдө келинмин, менин үйдө жумушум көп, менин балам бар деп туруп калбастан ошол мүмкүнчүлүк берилген, сиздерге берилген мүмкүнчүлүктү Аллах таалам силерди окутуп, ошол жерде ак халат кийсин деп балким ошол билимди сиздерге жугузгандан кийин албетте иштеп көрүңүздөр. Иштеңиздер, убакыт бөлүңүздөр ага. Иштеген жакшы негизи. Тем более медицина кызматкери болуп, өзүңдү таза жерде, тыкан жерде билимдүү адамдар менен иштешесиздер. Сиз өзүңүзгө чакыргыңыз келеби ошо медайымдарды? Чакыруу жасасаңыз болот азыр ушул жерден дагычы. Албетте, окуп диплому үйүндө жаткан медайымдар болсо, кайка барат элем деген медайымдар болсо, албетте биздин лабораторияга келсе дагы болот. Азыр замандын талабына жараша көптөгөн лабораториялар ачылып атат. Ошонун ичинде өзүнүн ордун бекитиш бул чоң эмгекти талап кылат. Ошол өзүнүн ордун бекиткен, өзүнүн кардарлары бар биздин лабораторияга чакырат элем. Бул жакта эч кандай кыйынчылык жок. Башка адам иштеген нерсени сиз да иштей аласыз. Ал нерсеге биз өзүбүздүн жардамыбызды берип, киргизип эле иштесен деп койбойбуз. Албетте жардамыбызды берип, сиздин иштеп кете алышыңызга биз дагы өз салымыбызды кошобуз. Жакшы. Дагы бир эмени да айтып кетпейлиби? Экспресс плюс лабораториясынын бөлүмдөрү биздин өлкөбүздүн ар бир бурчунда. Мисалы ошол эле Баткенде иштесе, жашаса, Баткенге барып тапшырса болот, иштесе болот, Ооба. Ар бир Кыргызстандын ар бир бурчунда, Бишкек шаарында эле эмес, Кыргызстандын ар бир бурчуна жайылган. Эмне үчүн жайылган, ошону да айтып берсеңиз. Себеп дегенде, менин оюмча кардарга жакын болушун үчүн. Эң бир эле учурда кардарга жакын болушу үчүн, доступный деп коет го. Жалпак тил менен айтканда доступный болуш үчүн. Карапайым элдин кызматын баягы аткаруу үчүн жайылды, ачылды ошол. Мисалы Баткенден бери Бишкекке келгенде кандай армасы бар? Ошо Баткенден тапшырса болот да, Ооба, албетте. Бирок анализдин баары тең ошол бардык эрежелер менен
Бишкекке келип Бишкектен жасалат, ооба. Анан ушул этапты айтып бересизби? Кандайча мен ушу Баткенде жашап кан тапшырсам, анан туура эмес жасап коет. Эмнеге ушундай туура эмес жасалат анализдер? Мен бул жерде медицина кызматкеринин дагы орду бар, ошол лабораториянын кызматкеринин жана келип тапшырып жаткан бейтаптын өзүнүн дагы жоопкерчилиги чоң анализдин результатына деген. Себеп дегенде кээ бир кардарларыбыз келет, бейтаптарыбыз келип бул анализди, мисалы гормондорду биз саат 10го чейин алабыз. Гормон саат 10го чейин өзүнүн нормасын тактааны көргөзүп берет деп бизге үйрөтүлөт лаборанттар тарабынан. Анан биз ошону бейтаптарга түшүндүрүп айтабыз. Анализ тапшырганы келгенде сиз бул анализди тапшыра албайсыз. Азыр саат деген 3 болду. Гормондоруңуз таптакыр башка норманы көргөзүп коюшу мүмкүн жана сизге аны менен дальше врачыңызга алып барасыз дагы башка лечение жазып берип коюшу мүмкүн. Бул сиздин биринчи очередте лабораторияга деген ишеним кетет врач тарабынан, эл тарабынан жана экинчиден сиздин өзүңүздүн акчаңызга, үчүнчүсү ден соолугуңузга зыянын алып келет деп түшүндүрүп айтып жатсак дагы ала берчи эч нерсе болбойт деген бейтаптар бар, албетте. Тамак ичип келет, анализ тапшырарын биле тура тамак ичип келген бейтаптар бар. Мен аны билген эмесмин деп түшүндүрүп атсаң дагы ала бер деген бейтаптар бар. Ошол учурда сиздер ошол лабораторияга келип атканда биринчиден өзүңөрдүн акчаңарга минус жана өзүңөрдүн жанагы дальше лечение ала тургандагы жолуңуздарга минус деп айтат элем. Ар бири өзүнүн жоопкерчилигин алып, бир гана баардык жоопкерчиликти лаборант менен лабораторияга жаап салбастан, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек жана ошо медицина кызматкерлери, мисалы биз үйрөткөндөй, ар бир биздин идиштерибиз бар, кан алган вакутейнер деп коебуз. Ошол вакутейнерлерди эрежеси менен аралаштыргыла, жгутту 2 минуттан ашык кармабагыла деген сыяктуу биздин атайын тартиптерибиз бар. Ошол жол-жоболорго таяна тура алыш керек. Жылдыз айым, эгерде сиз кайрадан мына 10-классты бүтүп, анан кайсы жумушту тандайт элеңиз, кесипти кайрадан да мүмкүнчүлүк болсо, андай болбойт албетте. Мүмкүнчүлүк болсо мен медицина кызматкери болбойт элем деп айта албайм. Себеби дегенде азыр өзүмдүн аткарып жаткан кызматымды сүйөм, өзүмө жагат. Себеп дегенде мен баягы өзүмдүн кызматыма адалмын десем болот. Эгерде кайра мүмкүнчүлүк жаралса, ушул эле кесипти тандамакмын, бирок бир эле кесипти тандабастан мен да балким башка жагынан дагы өзүмдү сынап көрмөкмүн. Албетте, азыр бир эле медсестра, мисалы мен врач болсом, же медсестра болсом, же инженер болсом, жигитке 40 өнөр аздык дегенде азыр керек болсо, кыздарга 40 өнөр аздык болот, Ооба. Албетте. Параллельно да башка иштерди үйрөнүп, канчалык көп нерсени билсең ошол сонун эмеспи? Жылдыз айым, сиз азыркы иштеп аткан мекемеңиз жөнүндө эмнени айта алат элеңиз? Мен азыр Экспресс Плюс лабораториясында иштейм. Аны менен бирдикте Авиценна клиникасы менен биз бир үй бүлөбүз десек болот. Ал жактагы врачтар, биз жактагы медсестралар баардыгыбыз бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Мен өзүм иштеген лаборатория, ушул именно Экспресс Плюс лабораториясында иштегениме сыймыктанам. Себеби өзүмдүн иштеген жумушумдагы кызматкерлердин жоопкерчилигине таяна отура ушул баягы сыймыктанып айта алам деп айта алам. Мен айтат элем, келиңиздер, анализдерди ишенич менен тапшырыңыздар. Чоң бир команда сиздер үчүн өзүнүн кызматын аткарып жатат азыркы учурда. Эгерде кандайдыр бир лабораторияга анализ тапшырыш керек болсо, же врачтарга кайрылуу керек болсо, Кыргызстандагы оюп туруп ордун алган лаборатория жана Авиценна клиникасына келип кызматын көрүп кетсеңиздер болот. Урматтуу көрүүчү, ошо Авиценна клиникасы менен Экспресс Плюс лабораториясы негизги демөөрчү.
Экспресс плюс лабораториясы өлкөбүздүн ар бир бурчунда жайгашкан. Жана өзүнүн Жылдыз айым айтып кеткендей, өзүнүн кызматын ар бир кишиге сунуштайт. Да бир нерсени айткым келет. Бул жерден мен айткандан коркпоймун. Анткени Экспресс плюс лабораториясы жалгыз гана лаборатория, улуттук лаборатория десем болот. Анткени башка лабораториялардын баары чет элдиктер. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз ушу Экспресс плюс лабораториясында иштегенибизге, Жылдыз айым. Өзүбүздү өзүбүз колдойлу, өзүбүздү өзүбүз сыйлайлы. Медициналык айым, медайым же медсестра дечүбүз, бул медицинада аябай көп кызмат кылган инсан. Ошон үчүн медициналык айымдардын ишин сыйлайлы, барктайлы. Бүгүнкү келген Жылдыз айым ушул медайымдардын жүзү, мисалы. Урматтуу Жылдыз айым, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге келгениңизге. Ар дайым жолуңуз ачык болсун. Рахмат сизге да чакырганыңызга.